Жүрөккө жүрөк табылсын селки, жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Эште ашпас жолгондо курдак жасайм. Сөз мен өзүм жолутпайм, ал өзүм турап, биз алдыдан бакыт издейбиз. Бакыт артта жашайт. Өткөн күндөргө кайрылып көрсөңөр, сарысып салып көрсөңөр, кадимкидей рахат аласың да. Ай, кимди сүйүп калдың сен? Мен келинчегимен сыймыктанам. Өлө сыймыктанам. Ошо мен деген негизи арты туура эмес болуп калат да. Мен бул эгоистке алып барат да. Эркек өзү эле айтып турбайбы, бул эркекке эң чоң тиешелүү сапаттар, эң биринчиси бул менин оюмча жоопкерчилик. Анан үйдөгү берекени, үйдөгү кутту, үйдөгү ырыскыны негизи аял сактайт. Аял заты иштейм десечи, мен каршы эмесмин да. Иштеп, кол менен аралашып, сүйлөшүп. Бирок мен атам кайтыш болгондо көп билген жокмун. Анан апамдын кыйындыгы менен, апам эшикте эркек, үйдө аял, эне. Чыгармачылыгымда эле жакшы, үйдө деле жакшы. Бир нерсе жетпейт да бул жеримде эле. Көрсө ошол сиз айткан аталык мээрим, апалык мээрим жетпей калыптын да. Мен жол буулбайт дейт эч качан. Бирөө келип жолун бууй албайт дейт. Адам өзүнүн жолун бууйт дейт жанагыдай. Аз деле эле берейин деп койсун. Даярдап. Салам достор, YouTube каналымдын катталуучулары. Дам программасы бүгүн Баруска белгилүү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти быйыл болот деп ишенемин. Маданияттын мыкты кызматкери Съезбек Искенелиев агайыбыздын үйүндө коноктобуз. Анда бүгүн Дам программасына эмне бышырып берет, акыркы кандай жаңылыктар бар, бардыгын сиздер биздин программабыздан көрө аласыздар. Мында жүрүңүздөр. Бул жакта баскыч бар. La 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 la. Ой, саламатсызбы? Мен адашып тыңдап атпайбы, бир орысыңа келип. Кандай жакшысызбы, жагыңыз менен? Кандай жүрөсүз, жакшысызбы? Ушинтип конокко келип калдыңыз экен, Куш келипсиңер. Келгиле. Мышыгызда, биздин мышыгызда тосулат, көрүң, күчүгүн да тосулат. Кандайсың анан кийин? Жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы. Кандай тосолуңуз? Жакшы, жакшы. Быйыл жаңы жылдай эмес эле жаздай го, жаздачы. Бүгүн дагы жаркырап. Кар атайын жадырдыңызбы же өзү? Жок, өткөндөгүнөн сактап калганбыз. Бул эме турбай, искусственный кармы деп ойлоп атпайбы? Жок, жок, өткөндөгүнөн сактап калганбыз. Бул сиздерге мая эме Кадыровдордун азык-түлүктөрүн ала келгенмин. Дайыма дасторконуңуздар майга толуп турсун, данга толуп турсун деп, муну бияка коюп койдум да. Ошондой койсоң болот. Эмне жасайбыз бүгүн? Даярдап коюпсуз бардыгын. Биринчи жолу көрүшүм. Бүгүн Дам программасына негизи чогуу жасашат элек, бирок азыр карап турсам бардыгы даяр экен. От жагайлы, От жагабыз. Негизи бул тандыр шашлык жасайбыз биз. Тандыр шашлык. Тандыр шашлык биз индуктан жасайбыз, индуктун этинен. Индук эти. Индук эти. Кандай сонун. Индуктун этинен жасайбыз. Анан албетте тандырга сөзсүз түрдө оттон баштайбыз да. Эми негизи бир байка айтты эле, бул алып атканда буга аял киши жолотпош керек депчи, немеси кетип калат депчи баягы. Энергетикасы кетип калат. Ошо бул эркектин оокаты депчи. Негизи эле мен өзүм ушу үйдө эшикке курдак курганды жакшы көрөм. Тиякта азыр да тааныштырам. Тиякта очогубуз бар. Очокто бул тандырым бар, мисалы үчүн да. Анан жеңем жолобойт. Жок, жолобойт. Даярдап берет, бирок калган өзү. Мен буяка келгенде отто өзүм жасап. Анда сонун экен анда. Мен отурайын, сиз жасап бериңиз буга. Жасап берем. Сизге чалганымда Назира, курдак жасайм же болбосо шишкебек жасайбыз деп калдыңыз да. Эмнеден ула ушул тамактарды жасайм деп калдыңыз? Каяктан үйрөндүңүз? Анда бир өзүнчө. Мен бул негизи мурда негизи да үйдө мен эшиктеги жумушум, эшикте ашпас болгондо мен курдак жасайм. Сөз мен өзүм жолутпайм, ал өзүм турап. Анан мындай шишкебек жасачым да беркинде мангалга. Аным деле бар, аным дагы бар, ал тиякта складта турат. Анан дагы кичине мешебиз бар. Ага тиги очоктон неметкенде ыш менен жакшы бышпай калат да. Ыштанданган тамак сонбойт го. Ал кичине меш бар, ага аш басабыз. Курдакты кээде ошого бышырабыз. Мындай неме болуп турат, мындай ар кандай кылып жасап турабыз. Анан быйыл могул тандырга мен көптөн бери кызыгып жүрүп, анан быйыл алгам. Анан кичине биринчисинде баягы үйрөнө албай аттым. Таанышканча. Анан үйрөндүм. Азыр Кудайга шүгүр ошо бир
жумасына дебесем да бир 10 күнүн ичинде бир шишкебек жасап, буга бир гана шишкебек эмес, бул женге тоокто сонун тоок бышырса болот, самсы, тандыр самсы бышырса болот, тандыр самсы бышырса болот. Анан жакшы мына көрдүңүз, бул деген ошо немеден жасалган. Атайма табын көрдүңүз, тапка бышат да булчу. Анан эме кандай десем, азыр отту көрсөтүп берейин, кандай жакшы. Негизи мен буга чейин жагып койгом, жарым саат мурун неме жагыш керек да бугачы. Анан азыр камера бияка келсе, мен негизи буга могу кичинекей самордун немесиндеги неметиш керек да. Отту чоң болсо жакшы тартпай калат. Ошондон мына самордукундай кылып салып, мына саморго жаккандай жыгач кылып туруп жакса, ошондо жакшы күйөт, жана тез күйөт да. Бул жакшы тартат, көрдүңүзбү? Азыр мына дүркөп жатат. От күйөт кына бул кара болот. Мунун ичи капкара болуп турат да. Оттун немеси да баягы кара немеси мененчи. Анан неме даяр болгондо көрдүңүзбү? Монтип агара баштайт ичи. Аппак болуп калат ичи. Ошондо даяр болду деген белги да. Булчу. Даяр, мына көрдүңүзбү? От жакшы күйүп атат азыр. Анан биздин мен эртерээк от жаккан үчүн баягы неме болот да. Даяр болуп калды да булчу. Биз ылайыктап шкекти сая берели, кандай дейсиңер, өзүнүн немелерине, палочкаларына. Жок, кааласаңыз чоң кылсыз, жок. Бирок мен өзүм эле кылган моңго дейм. Жана сүйлөшпөдүк, мен өзүм эч ким жолотпойм дебедим. Эме, Сейзек мырза, мынакей 40-тын тамагын ишейин эле калдыңыз, 40-тан аштым мен. 40-тан аштыңыз. Мен сиз жашартып атам дейм. Эмне жашартайм? Жок, 40 деген эмне? 40 деген жок жашты учурда. Кыздын чырагы 40 дегенде эркектин эле ошондой да. Кыздын чырагы 40, кыздагы, 40тагы жигит кыз алат дейт. Кудай. Жок тура айтат. Мен эркек кишиме, тамашаны түшүнүп, эркек кишиме негизи айтышканды жакшы көрө бербейм. Анан эме мындай ушул 40тан ашып жашоонун бир маңыздуу бир жеринин так ортосуна келдиңиз да. Бир жашоонун так ортосуна келип азыр ылдый акырын түшүш керек да. Анан эмнени түшүндүңүз? Эмне эле керек экен ушу адам баласына бактылуу болуш үчүн? Бакыт деген өзү эмне экен? Мындай эркек киши ушул жашка келгенде нелерди ойлонот экен? Бакыт негизи муну сая берели? Бакыт деген азыр ошону элестетип кеткен. Бакыт деген артта көп жашайт да, алдыда эмес. Биз алдыдан бакыт издейбиз, бакыт артта жашайт. Өткөн күндөргө кайрылып көрсөңөр, сарасып салып көрсөңөр, кадимкидей рахат аласың да. Ошо момундай болду эле, көзүңөн кинодон жанагы бир ленталар өткөндөй болот да. Ошо күн ушундай бир бактылуу күндөр болду эле. Көрсө биз билбеген эмес турбайбыз. Учурубуз да бакыт. Эртеңкибиз да бакыт. Анан ар бир учурдун өзүнүн бактылуу учуру, бактылуу көзөрмөмдери бар, бактылуу мүнөттөрү бар да. Анан биздин да азыркы учурубуз бактылуу мүнөттөр. Анан жашоодон эмнени үйрөнгүсү деп атпайм? Жашоодон рахат алып жашаганды үйрөнүш керек. Үйрөндүңүз да? Үйрөндүм. Ошону үйрөнбөй өтүп кеткендер бар экен. Ошо алпырышып эле дүйнө менен тытышып, же акчага тытынып, же баарына тытына берип, же ошо бакыт деген эмне экенин билбей, жашоодон рахат алганды билбей өтүп кеткендер бар экен. Ошон үчүн жашоодон ар бир мүнөттөн рахат алып жашагыла деп сунуштайт. Азыр тытынбай калдыңызбы? Эми тытынганда кандай? Мындай кылайлы. 20 жаштагы Сезбек Искенелиев менен азыр 40 жаштагы Сезбек Искенелиевдин экөөнүн ортосундагы айырма. Эми ал кезекте баягы бир күйүп жанып турган мындай, мисалы ошол эле мен өзүм кесибим айтайын, мисалы үчүн кантип ырчуу болом, кантип элге таанылам, кантип ушу талантымды элге тартуулайм, кантип могу ырларымды мен чыкканда кантип эл кол чабат, кантип элге жагам, мен ырларымды ушу эл угар бекен деген бир чоң клип тартыш керек. Ошону да, бирок ар бир нерсе учур менен экен да, ар бир нерсе бүт баягы баары тең үстүнөн жазылган экен да. Ушундай болот, шашылба, баары оор деген, жана сааты чыкканда болот деп коет го. Мына сааты чыгат экен, убактысы болот экен, ар бир нерсеге шашылып, баягы пендечиликке, шашмалыкка алдырып ийип, мүнөзгө алдырып ийип, мындай шашып кетет экенбиз да. Анан шашпай эле кылса, ал буйруган нерсе, эң башкысы
аракет кылып коюш керек, кадам таштап коюш керек, шашпаш керек. Кадам таштап, ойлонуп, туура кадам таштап, туура ойлонуп койсок эле баары иретке келет экен. А биз ошону шашып кетип, туура эмес, эртерээк болуп кетсе экен, эмне эртерээк эле болуп кетсе деп. Ошол да, ошого тутунат экенбиз. Анан мен иш баштай эле, биякта мына отто күйүп бүтүп калды, мына агарып калды ичичи. Даяр да, азыр биз даярдайбыз, сала коебуз. Мына эми бул болсо маринад болсо ар кандай спецтер менен жасаганбыз. Негизи көнчө келинчегимиз маринадтычы. Себеби билет да, баягы келинчегим өзүм кухняда аябай жакшы билет, жакшы жасайт кухняны. Анан мында атайын буга чейин томатный сокко же сууга маринадка кылсак, мында майонезге кылып тур да. Көрдүңүзбү, майонезге. Бул майонездин дагы өзүнүн баягы даамы бар, татымы бар. Анан өзү кандай маринадка болгонун эми бышкандайын көрөлү. Бирок ага чейин өзүнүн специялар бар. Азыр эми эмне деген гана специялар сатылбайт магазиндечи, ошол дүкөндөрдө. Ошонун баарын алып келип мындай орду менен кошсо эле сонун. Буну алдын ала мариновать этиш керекпи? Ооба. Бир күн мурун мариновать этип коюш керек. Биз ооба. Мисалы көчө күнү биз кечинде мариновать этип койгонбуз муну. Анан азыр болсо уже даяр эле да, булчу даяр. А маринадкасын болсо кийин бир программа болгондо көрсөтүп берели, башынан баштап бир күн мурун келишиңиз керек да, анчын үйгө келип жатып кеткиле деп коюш. Пияз, кара мурч, анан жанагы атайын специялар бар. Куркума деген, для шашлыка деген соустар бар. Ошонун баарын кошобуз. Анан бардык эле, анан булдан айтпадым, майонезге кылдык. Биз өткөндө мына бир жума мурун немеге жасаганбыз, томатный сокко кылганбыз. Андан мурун жаңы жылда болсо сууга эле кылганбыз, газированный сууга да. Эми бул жерде үндүктүн эти, эми бул тоок этиндей болбойт, күчтүү болот. Жана бул неме болот да, кандай? Дамдыраак болот. Мен сүйүнүп кетпедим, үндүктүн эт десеңиз, келинсем тизе калайлы. Азыр кичине от салып коеюн бого, туура болсо. Туура ошо от күйүп атат. Мындай суроода сен анан клип тартылып деп калдыңыз. Кайсы жериңизге клип тартыңыз? Жакында чыгат, Кудай буйрса, Сүйүп калгам деген бир жакшы чыгарма. Кимди сүйүп калдыңыз? Эми бизде немеде, чыгармачылыкта мен эле сүйгөн жокмун аны. Мен бирөөнүн сүйүп калганын көрсөтүп берип атам. Сүйүүгө чалдыккан адам да. Эми сүйүү деген кандай? Сүйүү деген неме да? Сүйүп келеличи бирөөнү айтыңыз. Бул бүтпөгөн тема го дейм. Канча деген ырлар жаралат, канча деген чыгармалар жазылат, канча деген кинолор тартылат, Анан ар бир сүйүүнүн өзүнүн бир жакшы рахаты бар, оорусу бар, Ошон менен кыйналганы бар, бирок жыргаганы бар. Ошон үчүн ошол сүйүүнү чагылдырып, бул бүтпөгөн тема. Бул жана бүтпөйт дагы, бул канча деген ырлар, канча деген чыгармалар жазылат. Ошол. Мындай суроодо сизге кантип келди эле ошол сүйүү? Оорулуу сүйүү болду беле, же жеңил сүйүү болду беле, же жетпей калган бир сүйүүлөр болду беле? Жок, менде жеңил эле сүйүү болгон. Себеби эки тараптагы мамиле. Эки тараптагы мамиле бири-бирибизге дал келип, бири-бирибиз менен мындай тизе берели. Табышып анан кеткен да. Мен биринчи бул нерсени айтып коеюн, азыр могу сулпеттер да кичинекей. Муну деген могу өйдөрөөк жагына саябыз. Өйдөрөөк жагына мындай кылып. Батпыш кетиши мүмкүн да. Булар батпышат. Перчатка ки деп айтышыңыздар мүмкүн, бирок колдун баары жуулган. Таптаза. Таптаза. Бул шашылыкты үндүктүн этинен жасалган мен, анан байкем эле жейт, ошондуктан комментарий жазып кирбегиле. Назира перчатка кийип койсоң болмок деп. Пиязды жууп алсаң болмок деп. Пияз да жуулган, баары жуулуп даярдалган. Ооба, баары даяр. Ошол жеңил эле кетти да. Жеңил эле келди. Жашта келди ошол сүйүү. Эми чыныгы азыркы учурдагы, мисалы, чыныгы сүйүүм деп айтам. Себеби жарым, ошол сүйүүдөн, ошол тунук сүйүүдөн, ошол бир өткөн сыйырматтан, ошол махабаттан 4 бала жаралды, мол мындай ынтымак жаралды, береке жаралды дегендей да, ырыскы жаралды. Ошол менен Кудай берген жубайым деп дайым айтып берем. Кудай берген депчи, себеби мен келинчегиммен сыймыктанам. Өлө сыймыктанам.
Ана мону айтып коеюнчу, бул башынан мындайынан илебиз да биз. Бул түшүп калбаш үчүн муну байлап коюш керек. Ошондо фольганы ороп коюш керек. Ошондо бул шыпырылып түшүп калат. Түшпөш үчүн фольга ороп коебуз. Анан тааныштыңар эле, эмне болуп кетти эле? Каяктан ким келе калды эле? Мага ошол момент аябай. Биз чогуу иштедик. Бир Борбордогу бирден бир ресторандарда чогуу иштедик. Бирчи жеңем, Жок. Ал баягы администратор, официант ошол жерде чогуу иштеп, анан старший официант ушундай болчу да. Анан ошо менен чогуу иштеп, мен болсо ал жерде музыкант болчумун. Анан акмалап жүрүп эле анан артыңдан басып деп жүрүп эле арбап алды мени. Мен арбап алды. Ким биринчи сезимдерин? Ой. Иә. Ким биринчи сезимдерин билдирди? Албетте мен. Сиз? Ооба. Албетте мен билдирдим. Анан ага дагы. Иә. Гүл алып же таттуу алып кантындай? Жок, чогуу иштегенде мындай да, чогуу иштегенде көнүгө эле көрө бересиң да, мындай иштеген коллега катары эле жүрө бересиң, анан акмалап ар бир кадамын, адамга кылган мамилесин, ошол эле учурда кардарга кылган мамилесин карап отуруп, чогуу биз ырдап атабыз, мисалы үчүн баягы подиум бар го музыканттар. Ошондо ырдатсаң билинет да баягы ким кандай экен. Кээ бир официанттар бар, ажырлап урушуп беришет да. Мисалы үчүн же туура эмес бир мен ыргытып бергет, мисалы үчүн да. Бул өзү оор бастырыктуу. Ошондо жумшак кылдат. Клиент кыйкырып атса дагы унчукпай күлүп туруп анан ар жакка барып деп койчу жөн эле. Эми жумушта депчи. Кайсы мезгил эле? Бул 2005, 2004 биз 2004 ошол ресторанга барып иштедик. Анан 2005 чогуу иштедик да. Анан 2006 мен ал ресторандан жана Босалкынга тартылып как раз чыгып кеттим. Жигит гүл болчу да ал кезде. Ооба да, Босалкын жаңы ошондо жок. Эми жаңыдан чыгармачылыгым өркүндө өсүп келатканда, анан мен жана чын айтканда жылдызым быйыл негизи мен чыгармачылыгыма 20 жыл болду. Бирок жылдызым жанган ошол бир элге таанылган жылдарым бул 2006 жылдан башталды да. 2006 жыл. Келинчегиңиз тумарыңыз болуп бериптир да. Ооба, үйлөнгөндөн кийин как раз башталды. Ошол. Анан эми жашоо Кудайга шүгүр уланып атат. Эң башкысы жанагы биздин үй бүлөбүздүн ортосунда биз деген сезим жашайт. Мындай ошол биздин карап турган адамдар мындай суктанат да, ошол сезимдер сиздердин мамилеңизден жаңы таанышкандай да. Анан кантип ошол мамилени сактап калыңыз? Биринчи көрүп жаткан үй бүлөлөр бар да, жана айтып атпайбы, бала төрөлгөндөн бала өткөрөт, келинчеги башка эмеде жүрөт ой менен, жолдошу башка эме менен, ортосундагы бир мындай искра, ортосундагы бир сезимдер жоголуп, анан ошолор ажырашууга алып барат. Бирок сизди карап турганда мындай жаңа үйлөнгөн бир кыз жигиттей көрүнөсүздөр да. Ошол сезимдерди кантип сактап калдыңыздар? Сезимди айтпайм, ошол негизи эми ар бир адамда кемчилик бар, ар бир адамда мүнөз бар. Анан ошону сактап калыш үчүн, очокту өчүрбөш үчүн ортодогу очокту биз деген сезим жашаш керек. Биздики. Эки тарап иштеш керек экен мамилени. Биздики дегенчи, мисалы меники эмес, мен таап келдим. Ошо мен деген негизи арты туура эмес болуп калат да. Мен бул эгоистке алып барат да. Анан мен ойлойм ушу биздин үй бүлө, биздин бала, биздин ортобузга алып келип атат деп сөздөр ушуну көп айтса элечи жакшы неме болот да. Ошон үчүн биздин ортобузда ошо биз деген сезим бийик турат. Ошо. Романтиксиз, кандай сезимсиңдер? Кандай мурда? Кийин романтик болуп бардым. Кийинчерээк. Мурда анча эмес болчу. Мурда эмне болуп атат? Күнүгө шашлык бышырып коюшуп. Кээде гүл бергим келет. Кээде кеше чогулуп алып, мындай кандай романтик экөөбүз эле барбайбыз. Кээде бала чака менен чогулуп алып бир жака барып, коорашып, кээде балдарыбызга айтып биз бүгүн немеге жолугушууга барып келели деп балдарыбызга айтып, силер кичинекей карап туруңар деп кетип калабыз. Алар да макул барып келгиле дейт. Өзгөчө 3-кызым
аябай ошого өлөм маани берет да. Анан биз качан неме сурай берет, качан апамды немеге чакырасыз, киного алып барбайсызбы? Же болбосо машина алып бербейсизби? Же ушундай айта берет да. Билбейм ошо. Анын 1-класс. Ошо кызым ошо айта берет. Ошо көрөт окшойт да. Ар бир баланын өзүнүн мүнөзү бар да. Кылык жоругу, анан ал аябай ошо кылдат мамиле кылат да. Анан мынтип мисалы үчүн теге неме болгон күндөрү теге мисалы эми үйдө болгондон баары тамашалашып каласың, коорашып сүйлөшүп каласың, мисалы күлүп калсаң, ал мындай карап турсаң ошол нерседе мындай ыраазы болот да. Апам ушундай жакшы. Ошондо ыраазы болот. Мисалы гүл алып келип, быйыл биздин үйлөнгөнүбүзгө 15 жыл болду, то есть былтыр да. Ушундай эди. Алда биз менен кошо жарышып аткан. Ошондой айтсаңыз, алда кошо интервью бергиси келип аткан окшойт. Менен сурагыла деп. 15 жыл болду, чоң. Быйыл баш кошконубузга 15 жыл болду. Ошо 15 жылдан ысык суу болду, сонун күндөрү болду. Бирок ошонун баарын өйдө болду, ылдый болду, ошонун баарын жеңип Кудайга шүгүр азыр. Мындай элдин көзүндө жашагандан кийин, элдин сөзүндө жашагандан кийин биз дагы ошол элдин ишеничин, эл берген батаны биз дагы актайлы деп ынтымакташып жашап жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Эми Сезбек мырза, байкашымчачы бир сизде өзгөрүү байкап атам да. Мурда бир баарлашууда мындай бир аракетчил, бир мындай бат-баттан бир нерсени жасай калсам дегене бир мындай жалындаган от болушу, бир башкача сезимдер болгон да. Азыр сиз менен отуруу бир өзүнчө бир убакыт токтоп калгандай мага сезилип атат. Мындай неден улам ушундай өзгөрүү, же бул дагы бир курактын сизге болгон мамилесиби? Алда туура. Ошо баягы ар бир нерсе өзү менен болот экен, бир учур, мүнөз, ошонун баары тең бир калыптана баштайт экен да. Бирок калыптанбай калган адамдар деле бар экен, бир калыпта эле баягы элпип желпип жүрө бергендер. Бирок мен бир 2-3 жылдан бери агам менен көп баарлаштым да. Бир топ улуу ага, өзүм дагы ошо психолог. Анан ошол киши көп мотивация берди жашоодочу. Анан жөн эле энергияңды кетире бербе. Болор болбогон нерсеге деле переживать эте бербе. Болор нерсе болот, сааты чыкса. Анан дайым сабырдуу бол, момундай кыл, тигиндей кыл деп өзүнүн баягы өзү балким өзү кыла албай калган нерсесин мага мындай акыл катары айтып, кеңеш катары берди. Анан мен ошону туура кабыл алып, мага жакты айткандар. Анан аракет кылып атам, сиз айткандай ошол убакытты туура пайдаланганга, ошол эле учурда туура энергияңды колдонгонго. Себеби бир туура эмес жака энергия колдонуп алып эле анан кыйналып аның болбой калса кыйналат экенсиң. Тим более чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү кичине назигирээк болот. Жүрөгүңүз менен кабыл аласыз. Мына силер деле да бир нерсе айтса да, анан ошону дагы бир неме болуш керек дейт да. Чайнап жутканда анан адамда защита болуш керек дейт да. Мындай чек неме болуш керек да. Тозулуп турган кээ бир нерселерди бияңа кийбей, парда сыяктуу. Көңүл сыртына сыяктуу. Кээ бир нерсени, кээ бир сөздү, болбой аткан иш, болбогон нерсе иш болбойт да. Буйрбаган нерсе болбойт. А биз ошону болтурабыз деп кыйналып атып эле анан көп энергиябыз кетип, нервибиз кетет экен. Кыскасы да, вот өзүбүзгө өзүбүз мындай зыян келтирип алат экенбиз. Ден соолугубузга, бир гана чөйрөңдөгү адамдарга, үй бүлөңө мисалы үчүн да. Ошонун баарын туура колдонууга аракет кылып атам. Эми эгерде сиз баамда баягы сырттагы адамга көбүрөөк болот, ичтеги адамга баягыдай эле жашай бересиң да. А сырттагы адам баалагандан бир кичине болсо да жыйынтык бар. Кичине болсо да. Анан бул нерсени шашлык жөнүндө айтып кетейин. Бул баягы неменен үндүк неттерин сайып бүттүк, Кудай буйрса мына реттеп азыр тияка салабыз. Бул жеңге болсо даамдуу болуш үчүн мындай перецтерди момундай кылып жер жемиштерди мынтип бышырып койсок дагы. Дайетиңе жараша, кийимиңе жараша. Пияз мисалы үчүн бул дагы өзүнчө сонун болуп бышып калат да. Анан бышкандан кийин көрөсүздөр. Демек, өзүңүз танып, өзүңүзгө бир өзгөрүү киргизип атасыз. Ооба.
өзүмдү өзүм тапканга аракет кылып. ооба. Дагыдай таба элексизби? Жок. Таба элек таппайбыз го дейм. Ошол изденип турган өзү жакшы да. Өзүңдү өзүң дайым күнүгө жанагы тарбиялап туруу да. Күнүгө өзүң менен өзүң күрөшүп, бул өзүң таап атсаң жоголуп кетти эмес. Ал өзүңдү өзүң таап, өзүңдү өзүң тарбиялап, өзүңдү өзүң жакшы жака, ичиңдеги баягы туура эмес энергияларды сыртка чыгарып, бирөөнө залакасын тийгизбей, өзүңдү өзүң тарбиялап тур. Жана биздин атабыз Чыңгыз Айтматов атабыз айткандай, күндө адам болуу. Күндө эртең менен туруп адам болуу, жаратканга ыраазы болуу, шүгүр айтуу, мунун баары да. Себеби ушу сураганыңдын баарын берип атса, анан шүгүр айтыш керек да. А кээ бирөө шүгүр айтпай, дагы деп кетип калгандар да толтура. Ошо шүгүрчүлүктү билбей кетип калгандарчы. Ошон үчүн шүгүрчүлүк бүгүнкү күнгө да шүгүр. Эми мындай суроо пайда болду менде. Сиздин оюңузча чыныгы эркек кандай болуш керек? Мындай кандай сапатка ээ болуш керек? Мындай мен эркекмин деген, мындай айтып коюшат го, мындай эркекче жүрчү, же эркектей болчу. Мен эркекче айтпадым, мен сага бүтүрүп берем, же бүтүрүп берем дегендей. Же мындай көп ошол сөздү колдонулушат мырзалар. Бирок ошого жооп мен таппай койдум да. Ошо эркекче болбой калат да көп нерсесичи. Анан сиздин оюңузча чыныгы эркектин образын уккум келет. Мен аркылуу эми ар бир адамдын бир баягы мүнөзү бар да, бирөөнүн жакшы мүнөзү бар, бирөөнүн бир аябай жаман сапаты бар. Бирок эң жакшысы кандай жаман болгон күндө дагы бир жакшы сапат баары бир жеринде орноп турат да. Ошону туура колдонуш керек. Анан эркек болгондон кийин эми эркек өзү эле айтып турбайбы, бул эркекке эң чоң тиешелүү сапаттар, эң биринчиси бул менин оюмча жоопкерчилик. Жоопкерчилик. Ошол мисалы үйлөндүңбү же болбосо бир гана үйдө эмес, мындай өлкө үчүн да жоопкерчилигиң бар да. Туурабы? Бир гана үй да ошол эле коомдо дагы жоопкерчилик болуш керек. Жумушуңда жоопкерчилик болуш керек. Анан эң баштысы албетте жана биз айтып аткандай үй бүлөдө жоопкерчилик. Алып атасың да сен ошол баарын Алла сага аял затын аманат кылып берип атат. Аманат да булчу. Ошол атага кызды аманат кылып берип атат да. Ошол анан ал аманатты атасы башка бирөөнө жолдош баягы жубай кылып берип атпайбы? Ал аманатты тиге өткөрүп берип атат да. Вот жоопкерчилик уже мойнуна алынды. Бул шариатта да айтылган жоопкерчилик үйдүн башы болгондо баардык сырттагы баягы тиричиликтин баары, сырттагы оокаттын баары, сырттагы жумуштун баары бул эркектин мойнунда. Ошону алыш керек мойнуна. Ошонун мойнуна жоопкерчиликти алган адам эле андан аркысын менин оюмча алып кетет, улантат. Анысы жоопкерчилиги жок адамдар баары бир, алар баары бир анан мындай болбойт да. Бирок аракет кылсаң да мен аракет, ооба, себеби жоопкерчиликти келе го дейм, баары келди ушуга келип такалат окшойт, жоопкерчилик. Эми салдыкпы? Ооба, мына. Эми даяр болдук. Ишке даяр болуп калды буюрса, мына. Эми бул немеге тандырга салабыз азыр. Андан кийин мына бисмилла деп баштайлы мына. Келип жакыныраак келип барсаңыз болот, мына могул өзү мына мындай илмеги бар, көрдүңүзбү? Мына. Монтип илинип калат. Сиз мага алып берип туруңуз. Бул жак аял кишинин колу Ооба, тийбеш керек. Темир алкоголу иши кылбайбы? Жок. Ушул фольганы туура тапкан экенсиз да? Анткени түшүп кетиши мүмкүн экен да чынында эле. Шыпырылып түшүп калат да. Болду эле ошондой учур болот. Ооба, биринчисинде билбей эле түшүрүп алып. Ооба, баары түшүп кетет. Азыр мына мындай кылабыз. Болду, мына даяр. Эми буюрса мына жарым саат демдеп койдук. Эми бул жарым саат мүнөт ичинде даяр болот. Биз үйгө кирели. Кандай дейсиз? Маектти үйдөн уланталы. Маектти үйдөн улантабыз. Сөзбек мырза, биз жогоруда мырзалар жөнүндө кеп кылдык. Анан
жеке мен эмес, жалпы эле айымдарда окусу келсе керек бул суроого жооп. Чыныгы аялдын образы, чыныгы кыргыздын айымы кандай болуш керек сиздин көз карашыңыз боюнча? Мисалы, негизи эң башкысы аял үйдүн куту дейт да. Чынын айтканда ошол үйдү кандай болсо, тазалык болсо, кандай бир үйдө бир неме болуш керек да, береке болуш керек да, аял заты бар деген. Аялдын өзүнүн орду бар да. Ошол эле мисалы мен кухняга бара албайм да, мисалы үчүн да. Ал өзүнүн орду бар, өзүнүн жумушу бар. Анан ошол учурда аялдын түйшүгү көп да негизи. Сырттан дагы иштеги түйшүк көп. Аны түшүнүш керек. Себеби ошол эле баланы караш керек, ошол үйдө баягы жыйнаш керек. Кайра жыйнаш керек да. Бир эле жолу жыйнап койсо жакшы го. Аны кайра жыйнаш керек. Анан ошол эле учурда кир жууш керек. Капризный күйөөлөр бар, ошого да чыдаш керек. Анан келип эң башкысы үйдөн кирип келгенде босого кирип келгенде эле аял кандай экени билинет да. Анан үйдөгү берекени, үйдөгү кутту, үйдөгү ырыскыны негизи аял сактайт. Эшиктеги жумушту алып келет, эркек үйдө аял сактайт да. Бирок ошону дагы баалаш керек. Эркектер ошону да баалап, бир эле аялдын мойнуна илип салбай, жок дегенде аялга көңүл бөлүп, эки жакка чыгарып, сүйлөшүп, коорашып дегендей. Ал аял затына ошол эле го дейм да, көңүл го, жакшы сөз айтсаң, жакшы көңүл менен бөлүп, бир жакшы бир приятный нерселерди кылып койсоң, аял зат ошого ыраазы болот да. Анан өзүн билет, өзүнүн ордун билет, мисалы, көп эле аялдар өзүнүн ордун билет үйдө экенин. Анан кээде баягы туура эмес болуп кеткенде, мисалы үчүн эркек тараптан да, болуп кетсе, анда деле мүнөз бар да, анда деле өзүн көрсөткүсү келет. Анан жана аял заты, мен мисалы ошол учурда мен мындай аял заты иштейм десечи, мен каршы эмесмин да. Иштеп, кол менен аралашып, сүйлөшүп, баягы бир эле төрт стенада эле отура бербей да, барып бир курбулар мененби, аяштар мененби коорашып, сүйлөшүп келсе, мен каршы эмесмин. Же иштейм десе деле мен каршы эмесмин. Өзүңүз уруксат бересиз. Ооба, уруксат барып келип турганга мен. Бирок ал азыркы учурда келинчегим иштегенге деле немеси жок, убактысы жок, себеби балдар кичинекей азыр. Алардын эле үйдөгү түйшүгү, андыктан биздики мен өзүм көп бир турганмын да. Анан ошо биздин могу үйүбүз да, могу Бишкектеги атам алып берген үй, могу биз жашап аткан үй. Биз жаңыртап, жаңылтып салып алганбыз. Анан биз дайыма бир туугандар айтып берди да, мен улуу бир туугандарымчы, мен кичүүсүм да, чоң үй чоң аш депчи. Биз бияка келишет. Биз дайым ушул алар келгенде кадимкидей алардын баары бир канчага чыкса деле ата-эне үчүн кичинекей да, мисалы үчүн ата-энеге эркелегиси келет, улуу болсо деле эң, бирок ошол ата-эненин ордун бош болбогондой болуш керек да. Ата-эне бардай биз тосуп алып турушубуз керек. Биздин чоң милдетибиз ошол да. Бир туугандар, улууларыбызды ошентип тосуп алганга биз дайым аракет кылабыз. Алардын көңүлү үчүн алар дагы келип, алар деле келип мындай жүдөтүп кетпейт, бир келип кеткенге мындай сый көрсөтүп коюу, көңүл буруп коюу, алар үчүн аябай сыймык. Алар биз кылганды алар 5 эсе кылып айтып да. 5 эсе ыраазы болот ички дүйнөсүндө. Ошон үчүн биз алардын да көңүлүнө калабыз. Демек, бир тууган келгенде ошо жубайлар өзгөчө калып каршымдагы жан дүйнөсү менен тосуп алыш керек, ооба. Алар анткени дайыма келе бербейт да, айда жылда бир. Айла жылда бир келет. Анан алар келгенде деле жүдөтүп келип кетпейт болуш керек. Мен оюмча келип, жөн эле чай ичип, коорашып, баягы бир тууган болгондон кийин, жакын болгондон кийин, бир боор болгондон кийин келип коорашкысы келет, сүйлөшкүсү келет, акылдашкысы келет. Мисалы ошол эле учурда кубанычы менен бөлүшкүсү келет, же болбосо ичиндеги арманын айтышкысы келет, коорашып. Ошону бөлүшүп коюп болду. Алар сени келип деле тажатпайт. Андан кийин өзүлөрүнүн түйшүгү менен өзүлөрү кетишет, өзүң каласың. Анан эми үйгө адам кирип турган сонун го. Бут кирип турган өзү бакыт да. Бут кирип турган кирсе ошончолук кут кирет дейт. Ошо. Анан алып атам, рахмат. Анан мынакей апаңыздын өтүп кеткенине 10 жыл болуптур да. Андан кийин атаңыз сиз 12 жашта болгондо 30 жыл болду. 30 жыл болду. Ошондон мындай атанын мээримине бөлөнбөй калыпсыз да.
балким үйлөнгөндө жаңыңызда турбаптыр, балалуу болгонуңузда бир өксүү барбы ичиңизде? Мындай сагынасызбы? Мындай бир эч кимге айтпаган бир сырларыңыз, мындай же агаңыз азыр 60-ка толуп калыптыр да? Жок, бул эжелерим да, байкем 50-де, ул байкем. Ошо отуруп алып бир туугандарча бир сүйлөшүп болобу? Ошондой айтып бересизби? Мисалы, мындан бир жана айттым го, бир байке менен көп жолуктум депчи. Мен 2012-жылы апам кайтыш болду. Мен 92-жылы атам кайтыш болгон. Бирок мен атам кайтыш болгондо көп билген жокмун. Анан апамдын кыйындыгы менен апам эшикте эркек, үйдө аял, эне, эшикте ата болуп жүрүп, бизге баягы ошо атамдын жок экенин билгизген жок да. Ошол 2 мээрим тең берип отуруп, анан мындай апам кеткенден кийин, как раз 2012-жылда ошо кеткенден кийин 2015-жылы баягы берип аткан мээрим токтоп калды да. Түшүнүңүзбү? Вот канчага чыксам да мен ошондо ошол нерсе токтоп калгандай, мен ички дүйнөмдө аябай бушайман болуп, бир кызыктай болуп, өзүм эркеректе өскөм. Анан 11 тууган 13 жетпей калды да, бир нерсе баягы берип турган мээрим жетпей калды. Мен чыгармачылыгымда эле жакшы, үйдө деле жакшы, бир нерсе жетпейт да бул жеримде эле. Көрсө ошол жана сиз айткан аталык мээрим, апалык мээрим жетпей калды да. Мен ушунчалык эне ушунчалык мен жакшы көрүп ошол мээримди көп беришкен, ошол токтоп калганда адам канчага чыкса деле неме болот экен, стресс, депрессия, ичиңдеги бушаймандык, бир нерсе эле толбойт да. Баары жакшы, үйгө келгенде унутуп калам, бирок эшикке чыкканда, анан ырдаганда унутуп калам, жумушка барганда унутуп калам, бирок бир учурда эле, бир өксүп эле бир нерсе эле толбойт да. Анан ошентип жүргөндө ошол агайга жолугуп калдым, Мелис Карабеков агайга. Анан ошол киши көп жолдорун айтып берди. Сага момда болгон, аталык мээримиң жетпей калган сага. Апаң ошону толтуруп турган, апаң кеткенден кийин анан бул нерсе толбой калган үчүн, ошо мээрим толбой калган үчүн сен ушул акыбалга келип атасың деп айтты. Анан мынтип айтты да, сен атаңды унутуп калгансың деп айтты. Сенде ата жок депчи. Атаң бар, бирок сенде жок. Себеби сен апаң ошончол толтуруп берип турган үчүн сен атаңды унутуп калгансың деп туруп жакшы сөзүн айтты, жолдорун көрсөтүп берди. Ичиңдеги таарыныч, любой эле адам түр адам болгондон кийин таарынасың. Баягы түр адам болгондон кийин баягы кызганасың, мисалы үчүн чыгармачылык чөйрөдө мындай бул нерсе аябай ырбап кеткен. Ошонун баарын жогот деди. Ошолор менен күрөш, күнүгө күрөш деп айтты да, күнүгө күрөш ошолор деп отуруп, анан ошондо айтты эле 2019-жылы. Анан 2020-да как раз карантин учурунда аябай көп сабактарды өтүп, монтип жүрүп, анан акырында ата деген ыр жазабыз деген. Ата деген ыр жазабыз. Интернетте бар. Жакында анын да клипи чыгып калса. Ошо ата деген ырды жылдан бери жазбаган ырыңызды эми жаздыңыз. Сен эми атаңды табышың керек. Атаңды табышың керек. Өзүңдөн табышың керек. Сен аны таппасаң кыйнала бересиң деди да. Ата сен ошол жети атадан келаткан бир ата сенсиң деди. Көрдүңбү? Бир атасы, мен улантуучусу менмин да. Жети атабыздын бир улантуучусу. Менин баламдын баласы, мисалы үчүн да. Ошонун улантуучусу сенсиң. Атаңды тап, аталарыңа эми Куран окуп жүрөбүз, дайыма эле окуйбуз. Бирок жанагы ички дүйнөңдө өзүңдү тап, өзүң ата экениңди билип анан деп анан жанагы ырды жазганбыз. Аны уксаңыз деле аябай көп адамдар өзүн тапты да ошол ырдан, өзүнүн эмне таппай жүргөн суроолорун тапты десемчи, өзүн тапты, өзүн таппай жүргөн суроолорун программада жазган, мисалы үчүн интернетте бар. Анан ошондон кийин аябай азыр Кудайга шүгүр мындай тынч, келинчегим да айтат, аябай өзгөрүлдүң депчи. Аябай өзгөрүлдүң. Бир мен эмес, келинчегиңиз да байкап. Келинчегим мен аркылуу бир көп адамдар келип иштешкен эле ошо радиодо, мындай чөйрөдө коллегаларым иштешкен адамдар да мени көрүп, эмне болдуң дейт да. Эмне болду? Эмне болду? Мен да ошо жана сурап берем, эмне болдуңуз депчи. Эчтеке болгон жокмун деп эле. Мен жөн эле жүрөм, баягы мурункуга караганда балким мындай. Мынтип айтты да, мындай жеңил
жашап жеңил өлгүм келеби дегендей суроо берди да. То есть жеңил жашап кийин дейт да. Ошентип айтты да, ошо жеңил жаша деди да. Жеңил жашоону жеңил эле кабыл ал. Алла Таала ушундай жеңил берген дейт. Өзүбүз ызычы кыла алабыз дейт. Ошо кандай? Мен телегөрүүчүм дагы кызыгып атат да. Мага да кызык болуп атат да, кантип мындай жеңил жашоо? Бир мисал менен түшүндүрө кетсеңиз мындай жалпак тил менен. Эң башкысы жана ичтеги арам ойлордон, начар сапаттардан, өзүң ар бир адам өзүнүн сапатын билет да, кемчилигин ошолордон арыл. Ошондон арылган күнү сага жеңил боло баштайт деди. Кечиримдүү бол. Бүт баарын ушундай бир неме да, ушуларда жашоодогу жеңилдик. Келгенде сабырдуулукка чакырып атат. Акыры келип сабырдуулук, ички дүйнөдөгү тынччылык жана көп кинолордо да внутренний покой деп коет. Жан дүйнөнүн тынччылыгы. Ошо ички жан дүйнөнүн тынччылыгы. Деп айтты. Мынтип айтты да, мынтип түшүндүрүп айтты. Адамда эки жашоо болот дейт. Ички жашоо, анан сырткы жашоо. Сен сырткы жашоого аябай берилип кеткенсиң, сырткы жашоонун бияка кийдибей турган дүнүйөлөрдүн, бийдибей турган кереги жок нерселердин баарын өзүңө кирип алып анан кыйналып жүргөнсүң деди. Вот. Ошол жерден айтып берди. Ошондо гана мен түшүндүм, туура дедим. Туура, себеби сырткы жашоо учурдуку. Сырткы жашоо мисалы үчүн бул жашоонуку да, могу жашоо, сырткы жашоо. Азыркы экөө моун бар, сырткы жашоо жалтырак, жултурак, бүт жанагы сыйлык же акча баары тең бул бир канча жашка чейин чыгабыз. Ошол күнү биз менен жүрөт, андан кийин кереги жок. Ошон үчүн жан дүйнөнүн тынччылыгын ошондой кабыл ал деди. Бияңа кирип акыл эмне үчүн берген деди адам. Акылың менен кабыл ал. Жан дүйнөң менен эмес деди. Анан айтты, биринчи деди да, ушу учурдуку деп. Анан ички дүйнөдөгү ички жашооңду, алланын астына дагы ички жашооң менен барасың деди да. Сырткы жашоонун аяка кереги жок. Калат. Абдан жакшы. Сон нерсени айтып берди. Анан айтты, бул ментальный тело да, бул кол, бут, бул аманат да. Бул неме менен айтканда, дин, шарият менен айтканда бул аманат берилген да, Алла Тааланын аманат. Биз кандай колдонсок, ошондой болот да. Бул неме, аманат бизге кызмат кылыш үчүн келген. А бирок бул неме, бул аманат, ментальный тело огромный мирдики дейт да, жерге коюлат бул, аяктык. Учур жашап аткан могу неме, сырткы жашоонуку учурку, а жан дүйнөң аламдык. Вот ушул үчөөнү сонун кылып сүрөттөп берди. Анан всё, болду. Лучше проблема кылбай эле, өзүбүздүн өзүбүз проблема. Анан айтты, жол буулбайт дейт эч качан. Бирөө келип жолун бууй албайт дейт. Адам өзүнүн жолун бууйт дейт. Жанагыдай ичкүдүлүк, жаман сапаттар менен, кызганчалык, таарыныч, бүт ошолор менен эле өзүнүн бууп болот да, анан ача албайт дейт да. Анан эле кыйналып эле анан тигиге барып көрүнүп, анан буга барып көрүнүп, анан мени жолумду ачып берип, жок андай болбойт деди. Ушул нерсенин баарын мен баягы үстүртөн айтып бердим, мен муну 2 жыл сүйлөшүп, 2 жылда онда чайнап жутуп, азыр мен көп кишиге жардам берип койдум, кедим. Адамдар кеп, адамдын таарынган адам жана сыртында сулуу, сыртында жалтырак, бирок ичинде жок жашоо. Ушундай адамдар көп азыр. Таарыныч ичин баары толуп калган. Капачылык, анан ар кимди крайны кылат, ар кимден күнөө издейт, ар ким боло баштайт да, өзүнүн эмесин эле ушундай. Анан көздүн ичинен билинет адамдын дагы жанагы бул алдабайт да, көз камерадай да, биз камера алдабайт, биз кандай сүйлөп атабыз, кандай кыймыл кылып атабыз, бул алдабайт эртең кайра эле ошону. Биз көз азыр экөөсү алдап коюшу мүмкүн. Биз бири-бирибизди алдап, көңүл үчүн деп сооротуп, жок, бул алдабайт. Бул камера. Ошондой эле көзүнүн ичинде болуп турат да, ошол эмне неме да. Анан ар бир адам өзүнүн эле тагдырың менен жаша деди. Ар бир адамга энчи бөлүнүп берген, төрөлгөндөн баштап эле тагдыр бөлүп берген. Ошо тагдырыңды бирөөнүн тагдырына кирип кетесиз, биз тез эле тигини обсуждать этип отуруп, тигинди отурупчу. Ошонун тагдырына кирип алып, өзүнүн тагдырын жоготуп жейсиң, каякта экенин издеп. Анан ошо туурабы? Вот ошондойбуз да. Ошонун баарын тактап коюп берип койду. Азыр жеңил эле. Мен башында биринчи урганда айткан да мага, 2 жылдан кийин сонун болуп калсың, коркпой эле койдуң. Кантип эле ошондой болсун, жөн эле урдурат деп жүрөм. Азыр мындай кыйынчылык деле жок.
азыр баягы көргөн кишилер айтышы мүмкүн, бул сен, конечно, сен баягы бутуңан туруп алгансың, анан кыйнап неметип алгансың, анан тиги акча иштеп анан баарын реттеп алгандан ушинтип айтасың деп айтышы мүмкүн. Бирок жаңылышат да. Бул сен ар бир адам эс тарткандан баштап. Анан эң кызыгы эмне дейсиз? Бул өзүңөн эле ушул кыйналып жашасаң бир жөн өзүң элечи. Бул сен артқы сен оқым тұқымыңа, чөйреңе, келіншегіңе, үй бүлөңө бүт өзүңдүн биополяңа немесин берет. Зыянын берет. Ошол эле учурда өзүңдү таап жакшы жүрсөң, пайдасы тиет. Абдан жакшы. Анан эгерде азыр апаңыз жаңыбызда болгондо, мен сизге айтат элем да, бул мына телефон, уюлдук телефон, апаңызга чалыңызчы депчи. Чалганда не дейт элеңиз? Же жаңыбызда олтурса азыр? Апаңызга эмнени айтат элеңиз? Же эмнени сурайт элеңиз? Апамдан мен мисалы мындай болчу да, апам экөөбүз турганда. Апам айылдан мүмкүнчүлүк болсо, тиги 5ке чалган бир телефон бар болсо, жанагы бир көргөм да ушундай социалдык тармактарданчы анан. Сиз кимге чалмаксыз дейт, эгер ушундай мүмкүнчүлүк болсо дегенде, бир абышка кызыма чалмакмын дейт да. Эмнеге десе, кызымды сагындым, кызым чалып, эч ким мамиле кылбачу экен дейт да. Мен ошол кызым өтүп кеткенин билдим деп, 70ке чыгып калган бир абышка немесин көрүп калдым. Атсыңарында ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо, кимге чалат элеңиз? Мүмкүнчүлүк болсо, 5ке кимге чалат элеңиз? Ата-энеме. Ушу кимге? Бир эле телефон чалды, кимге? Экөөм чогуу эле да. Экөө чогуу эле дейсиз. Мен ушундай кабыл алам, экөө чогуу деп, сен чогуу. Чалып, эмнени айтат элеңиз же, эмне сурайт элеңиз? Жөн эле айтмак, мен силерди сагындым демекмин. Жөн эле бир эле сонун сөздө сагындым. Ооба, саманистериң. Аны деген бул сагындым дегенде сүйүнсөң болот, ыйласаң болот, кубансаң болот. Ичиңдеги нерсени айтып алсаң болот. Ыйлаган күндөр болду эле, чыпчын айтасызчы. Ыйлайсызбы, мындай болот го мындай. Мен өзүм ыйлакмын. Бир кино көрөт соң деле ыйлайм, китепти окуп бүтүп бирдеме болуп кетсе деле ыйлайм. Ушундаймын да, мен өзүм. Эмоционал. Жан дегенде ушундай да, назигирээк да. Жок, мен ыйлайм. Аз деле ыйлап берейин деп койсоң. Жок, сөзсүз түрдө баягы жан дүйнөдө бир нерсе болот. Эркек ыйлабайт деп коет. Жок, ал болбойт. Ал адам ыйлаган келип атабы, ыйла. Ырдаган келип атабы, ырда. Ал сен эмес, сен жаның ошону каалап атат да. Жаның эмнени каалап атса, ошону ырдаган келип атабы, сок ичкиң келип атабы, сок ич. Алма жегиң келип атабы, алма же. Эгерде жакпай атабы, ачык эле ыйлагың келбей, жөн эле ыйлай бербейсиң да. Бир тобот болуш керек да, ыйлай турганга сагынышың мүмкүн. Жөн эле ыраазы болуп деле кедечи. Көзүңөн жаш тегинип кетип калды. Жөн эле ыраазы болуп туруп, жашоого ыраазы болуп. Мен жолдошум күлүп берсе, өнчө эле бир мага бир ааланды алып келип берип койсо эле, илам күлүп кетти. Эмне ыйлап атасың дейт да анан. Жок, рахмат, эмне ыраазычылык да бул мындай, ыраазычылык. Бул көп эле мен теңдеш досторум бар. Мындай сүйлөшөсүң да бар. Анан жон ыйлагым келди, көчөгө барып ыйлап келдим деп коет да. Нормально эле нерсе. Ооба, нормально нерсе. Бул эми еще ыйлаган кеде мындай жөн эле ыйлабайсың да, жөн эле. Ооба, демек ага себеп бар. Ага себеп бар. Анын жан дүйнөсүн мен түшүнбөйм да. Ал эмне ойлонуп ыйлаган, бирок аны сурабайсың да, эмнеге ыйладың ай, эмнеге ыйлап атасың деп сурайсың. Жөн эле ыйладым. Ошо мен биягым ыйлагысы келди. Анан кубанычтан чыгат кеде. Аны билгизбейсиң да, көрсөтпөй койсуң. Анан бирок ал неме дагы пайда болот, ыйлап койсоң да. Анан актер катары деле ыйлап турам. Эме, кандай атасыз? Кандай бир туугансыз? Кандай доссуз? Кандай жолдошсуз? Кандай мындай кандай десем, кандай кошунасыз? Мага ушул бир жалпылап айтып бериңиз. Бир сөз айтайынбы? Мен бекеммин. Красавчикиңе койсоң. Жок, бекеммин. Сөзгө турам. Достукка да. Баарына бекеммин. Мурда таарынчак болчумун, азыр таарынбайм. Эң жакшысы. Анан мени мынтип койду, тигинтип койду деген нерселер бар эле, азыр жок. Эчем таарынбайм. Ал таарынгандан бир пайда таппайт экен. Эч бир майнап чыкса айтмакмын, ошо таарынып ушинтип ушул таарынып атып ушуну алып алдым деп айтсаң, бул уктан болбойт. Таарынбагыла эч качан таарынбагыла. Жана сиз айтпаңызбы, ким эмне кылгысы келсе, ошону жасаш керек, билесе бийлегиси келип, ырдагысы келип дегенчи. Ошо анан мен кичинекей кезимде ошо сиздин бир ырыңыз менен чоңойгом да. Ушунчалык сизди көргүм келчү. Анан ушул ырга эме билегим келчү да. Мектепте окуп жүргөндө делечи, ошо.
Мындай. Ушул кызга каяктан таптыңыз эле Акшыл бачан? Кокустан көрүп көңүлүм түштү. Көргөнүм чынбы же калпыз түшпү. Көзүңдүн оту жүрөктү өрттө. Кыйноого салдың кетирди үштү. Дилиме дили окшогон селки. Дилиме дили окшогон селки. Дарды саройго кабылып калдым. Датымды угуп телмиртпей келчи. Датымды угуп телмиртпей келчи. Жүрөккө жүрөк табылсын селки. Жүрөккө жүрөк жалынсын селки. Жанашкан бойлор ширешкен ойлор. Жылдыздан мончок тагынсын селки. Назгүл деген кыз бул. Өзү да модель кыз болчу. Жакында көрдүм муну. Тойдон жолугуп калдык. Канча жыл болуптур көрүшпөгөнүзгө? Ошондо тартылгам 2006-жылдан бери да ошондо. Алдагы үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп. Анан мен өткөндө күлүп аткам, мен ушуларды жаңыртып атам, кайра тартпайлысың. Ай давай. Ушул клипиңиздечи жанагы ай билбейм канча түлкүнү же канча суурду өлтүргөнсүңөр айлана мен айтып атпайм, мен мектеп кесип алчумун да аласыздычы. Анан кийин ушуну көрүп аябай суктанып элем да. Ушул кыз мага мистей көрүнчү да деп элечи. Сиз мага мистерди көрүпсүз, мектеп куракпыз да, айылдастар. Анан кийин беттери ушунча тунук болобу деп апаман сурай берет элем да. Ансың андай канча суур же канча түлкүнү өлтүрдүң эле ушуларды эме формага кийиш үчүн? Бул эме ал клипте биз атайын ошо Замир Илипов деген досум чиперген, ушундай кийим кийипчели жакшы болот депчи. Анан элим бар ойлошот, карышкыр депчи. Жок, бул жерде жана эми баягы азыр суурдун терisi. Кроссеттиңизде жок, өзү оригинал. Yani çöndölөй деп коет, кичине балдары да чарбылатпай. Бул форма каякта азыр? Үйдө. Эмне кийбейбиз? Клип тартып салбайлы. Селкинин экинчи эмеси деп. Быйыл эме концертинде кийинчи. Сюрприз болду. Шаршылык өзү өрттөнүп кеткен жокпу? Ошону карайлы. Карап келебизби? Бир карап келбейлиби, кандай дейсиңер, ошо мурдундагы чыгат дегенде. Кабар жүрүңүз. Мына Назирка, неме биз бышырган шашлыгыбыз дагы даяр болуп калды, Кудай буйрса. Азыр ага чейин кичине салат даярдай коелу. Макул, жардам берейин? Кел, чогуу эле. Азыр мен бекап келейин, а? Анан акыркы жаңылыктарды уктум, клип тартыпсыз. Анан быйыл сахнада жүргөнүңүзгө 20 жыл болуптур. Ооба. Анан эмне кылабыз? Бир иш-чаралар болобу? Нелерди кылыйсың жатасыз? Жаңылыктар болот. Кудай буйрса, азыр ошону пландап атам, буйрса. Эми ар бир нерсе неме менен болуш керек да. Убагы менен. Убагы мененчи. Анан бул жерде ажын даярдап алам. Буйрса концерт негизи отчеттук нерсе жазайм, бирок качан экен датасы конкретно белгилүү эмес. Эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деген сонун сөз бар го. Бирок пландап койдук. Эми учуру келгенде көрөрмандарыма бир жакшы мазмундуу концерт бергенге аракет кылам. Мисалы мен деле ошо 20 жылда көп көрөрмандарым бар да, алар күтүшөт. Ошол күткөнгө жараша аларга бир жакшы жан дүйнөнүн азыгы болгон бир жакшы концерт берейин деген ниеттемин. Жан дүйнөнүн азыгы деп калбадыңызбы? Жан дүйнөнү кантип байытабыз? Кээде мен деле чарчап кетем. Кээде каяктан энергияны алганды билбей калам да. Кимден мотивация алсам деп мындай бир кандай десем, бир жан дүйнөдөгү мындай кыйкырык салат да. Анан бир жакшы китеп окуймун, же бир жакшы адам менен баарлашамын. Мисалы үчүн сиз менен бүгүн баарлашып бир жакшы нерсе өзүмө ала алдым да. Же тоо койнуна барып эс аламын. Анан сизде инсан кайдан энергия алат, кимден мотивация алат, жан дүйнөсүн кантип байытат деген суроо чыкты. Немеден? Жашоодон ал. Жашоо өзү негизи бай да. Мисалы үчүн да, жашооң өзү бай. А жашоону байытпай коюш да өзүңдүн колуңда. Жашооңду байытыш да өзүңдүн колуңда. Жашоону мисалы мындай экен да, жана ички дүйнөңдү бир тазалап, бир башкача өзүңдү алгандан кийин жаныңачы ошондой адамдар, жан дүйнөсү таза, жакшы адамдар жолуга баштайт.
Көрдүңбү? Өзү эле ушул өзү мындай Алла Таала ушундай бир жолуктура баштайт экен да. Жакшы адамдар. Жакшы адамдарды. Аны мен баарласаң кадимкидей баягы өзүң эмнени баягы жан дүйнөң эмнени каалап турган суроолоруңа же таппай аткан суроолоруңа ошолордон эле таба аласың. Ошол анан негизи эле ошо жашоодон рахат алыш керек. Жашоодон рахат албай өтүп кеткендер толтура экен да. Жашоонун мындай аябай татаалдаштырып алып жана ошо менен өтүп кетишет да. Же жана кээ бир адамдар бар, үйдү жыргатпайт же чүйдү жыргатпайт да. Байкайсың? Туурабы? Туура. Жөн эле бир негативдер жаза беришет го. Айтсаң түшүнбөйт. А бирок туурасын айтсаңчы жанагы ал чече алайт. Чече алайт. Анан негизи адамчы, адам, түрү адам өмүр бою жакшы сөзгө муктаж. Маадимиктен бай болсун, маадимиктен тим эле укмуш авторитет болсун, всегда жана жакшы сөзгө дайым муктаж да. Ошондой жашашат. Демек жакшы адамдар ошон үчүн ошону баарлашып анан адамга мындай көрүнөт да, кемчилигичи, кыйналып атканы жана ошондо жакшы сөз айтып койсоң, ошо бул жерде турган, кыйналып турганда жакшы сөз жандыргет деп ошону айтып койсоң, же көзүнөн жаш тегеленип кетет. Же кучактап мээрим берип койсоң, энергия алмашып койсоң, кадимкидей ыраазы болуп ошондо өзүн кээ бир адамдар бар да, ошо жаман болуп отуруп өтүп кетти, адашып калат да. Анан ошондо психология боюнча да бар. Жана адам элирип калган учурда 3 жолу силкип койсоң өзүнө келе түшөт дейт да. 3 жолу. Мен мурун эле уккам мунучу. Анан аны кылбасаң, же ал жаман нерсеге барат, же бир нерсе кылып алышы мүмкүн да. А ошону кылып койсоң, кадимки алдыгы чоң болот да, туурабы? Ооба. Жанагы Сыймык агабыздын өлү бар го. Жакшы сөз айт. Чымага, 100 жыл жашоочудай, жүрөккө салчудай. Кандай сонун. Сөз өтмөп. Жакшы сөз. Ой, жакшы сөз эле чыралтып, жакшы сөз суруп чыгат бир эле сөз мененчи. Бир эле сөз менен адамды өлтүрүп да койсо болот, бир эле сөз менен адамды сактап жашоосун монда унутуп койсо болот. Адам жакшы нерсеге дагы себепчи болот, жаман нерсеге да себепчи болот. Ошон үчүн дайым ушу бир нерсе айтканда, бир нерсе менен сүйлөшкөндө, бирөө менен коорашканда дагы мындай кылдаттык мамиле кылыш керек. Ошонун учуруна, акыбалына жараша сүйлөш керек. Анан бир такырмагында элип, жини келип турган кишиге жакшы сөз айтсаң, ал сени кабыл албайт. Ошого жараша мамиле кылып, ошонун баягы немесин тартканга, тамырын тартпай ошондой. Эмеше кандай сиз өзүңүз мүнөзүңүз мындай бат эле ачууңуз келип кете эле эметесизби же сабырдуусузбу? Менби? Ушуңуз келип кетеби бат эле? Мени Раматул апам айтчы, өлүң көрөйүн десе. Ыргыткан таштай эле тиесиң депчи. Неге? Мен чукул болчу да. Мындай атырылып кетчү, мындай бул нерсеге биринчи өзүмдө кичинекей болсо дагы кесибим дагы өзүнчө тим эле укмуш куртуп. Азыр андай эмес. Бул нерсени кылдаттык мамиле. Бирөө кат айтып атса дагы деп карап. Эртең ойлонот деп коесуң. Жакшы, мына ушундай эле турайынбы? Ооба. Ким бар алып? Эмне майлап мантага турадың го сен? Кандырыш керек. Бул деменики болчу. Тиги шашлык менен жеңге тоголок мындай. Ошо айтпай келиңиз. Сен мантага турган эди. Ана манты жасайсыз. Болду. Принципе, болуп калды. Ким барып келет ишке? Мен алып келем. Өзүм алып келем, азыр мону кичине украшение тоголу. Мен барып чайды кайра жаңыртып коюм. Чайды жаңыртып, азыр эми чай ичебиз. Шашлык жейбиз дегендей. Курсакташты. Курсакташты. Эми эт бышыргандай болуп өлүп бүттү го шашлыкты. Куурашып кеттик го аябай. Көп сүйлөгөн жоксузбу? Жакшы эле сүйлөп койгон. Достор, мына биздин шишкек даяр болду. Тандыр шашлык. Азыр мына алып чыгуу аземи. Берек тарт. Мына муну алып чыгабыз. Аппак болуп, үндүкнекте сонун бушат. Мына Назирка, биздин шашлык даяр болду. Күттөн тамагыбыз. Ооба. Индук этинен жасалган.
Тандыр шашлык. Келиңиздер эми баарыбыз чогуу дамдап көрөлү эле. Достор, мынакей Сиязбек байкем экөөбүз жасаган индюк шишкебеги даяр болуп калды. Баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырабыз. Келиңиз эми. Келиңиз эми. Бисмилла. Кылабыздар. Ашына картошкасы дагы сонун пишип калды. Картошкасы кичине кээде катуураак болуп калат, себеби неме биз баягы оттун немеси жетпей калабы? Табы жетпей калат. Табы жетпей калышып. Мага ошол эмеңиз аябай жакты тандырыңыз. Бисмилла, алыңыз. Тыйган пияздагы, Мантуга даярдагынбы? Мантуга турган. Ооба туура айтасыз. Мантуга турган. Бисмилла. Сиз дагы биринчи ооз тийиңиз. Апам айтат эле, эркек киши биринчи ооз тийиш керек. Туура. Туура. Биз ушулай элдин маданияты бис деп терпинтип коебузбу? Вилка менен кесип жейбиз. Алыңыз. Тандырдыңдамы? Жана тандырдан мурун жана майонезге ылган соусу маринад аябай сонун болуп турат. Биринчи ушу майонезге жасалган маринад менен жеп көрөт атам. Мурункудан биз неме жасаганбыз? Томатка дегенсиз, э? Томатка жасаганбыз. Томатный соп коюп жасаганбыз да. Мында болсо ушу атайын ушу немеге түшүп жактыбы? Мышык дагы болот. Кумуш. Жок. Сонун болуп тур. Рахмат. Учурдан пайдаланып бизге рахматымды айткым келет. Ошол эшиктин аба ырайына карабастан отун жагып бизди тосолганыңыз бул сиздин пейлиңиз, тарбияңыз, мынакей кыргыздын жейти мына ушундай болуш керек деп ойлоймун. Үй бүлөңүзүнөн аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Мынакей чыгармачылыгыңызга быйыл 20 жыл болуптур. Жыл деген бул мындай сөзүн айтылган эмес, бирок артты кылып чайып карасак, канча иш кылгансыз, канча ден соолугуңуз кеткен, канча эмгегиңиз жатат, туурабы? Ансыңарындай бул ушул менен токтоп калбаш керек. Кудай буйрса мен дагы 20 жылдан кийин келип, 40 жыл болуптур агайды олтурайын маңдайыңызда, Кудай кааласа ошол анда. Ооба, Кудай буйрса ал кезде тай союп, Назирка келип турду, чучуктарды жасап дегендей. Жакшы, ошол сизге чоң рахмат. Анда учурдан пайдаланып биздин программабызды көрүп жаткан жалпы досторума, туугандарыма бир каалоо тилек айтып коюңуз. Биринчиден ошо чыгармачыл жамаатка ыраазычылык билдирем. Эми негизи эле ар бир үйгө барып даам сызуу бул да өзүнчө бакыт да. Анан ошо баягы бул YouTube каналдан көрүп аткандар дагы даам сыза албаса дагы, бирок ушул берекенин баары сиздер үчүн деп айта алачы. Атмосфера берилет. Ошол берилет да. Анан сиздердин күйөрмандарга бекем ден соолук каалайм. Тунук сүйүү каалайм, жылуулук каалайм. Анан жанатан бери бул бир жан дүйнөдөгү бир сонун нерселерди айттык. Кыргызда бир жакшы сөз бар да, жана жашоодо бир пейлиңден табасың дейт да. Ошон үчүн пейлибизди түзөсөк, пейлибизди оңдосок, пейлибизди туура койсок, пейлибизди таза кылсак, сөзсүз түрдө жашоосу оңолот. Силерге ошону сунуштайм. Силерге дагы бекем ден соолук, чыгармачылык топко, могу көчө артында иштеп турган камераны деп бизди кайра туура көрсөтөйүн деп, туура ракурста көрсөтөйүн деп аткан инилерме дагы чоң рахмат. Ийгилик бир гана бүгүнкү менен чектелбесин. Келе бергиле, эшик ачык. Дагы бир күнү короону көрдүк, балким тиги очоктон аш дем жасайбыз, куурдак жасайбыз, балким жайында кылалы, бул тапчаңга туралы, ошондой кетсин. Жакшы достор. Достор, баарыңыздарды дамдап көрүүгө чакырамын. Чын эле абдан дамдуу болуптур. Мына үй шартын эле караңыздар, чокородо ушудан өтөр убакыт барбы? Аты жөнүм Назира Бердиголова. Дам программасы менен чогуу болгонуңуздарга рахмат айтам. Көрүшкөнчө.